Президенттин Талас облусундагы өкүлү Эрмат Жумаев Талас районундагы бир катар социалдык объектилерди кыдырды. Эл менен болгон жолугушууда көйгөйлөрдүн чечилишине муктаж болгон имараттар жок эмес. Атап айтсак, Талды булак айылындагы Муратбек Туйтунов атындагы Бакайташ орто мектебинин чатыры эскирип, жараксыз абалда. Облус башчысы мектептин ашканасы, окуу класстары жана жыйындар залын көрүп чыкты. Азыркы учурда ошол шипері жараксыз болуп атат. Биз ошо кат жазганбыз, ошо шипирди алмаштырып берип. Анан кече болсо эшиктери келди. Ошо эшиктерди толук мектептин ичинде эшиктердин баарын алмаштырган атат. Көйгөйлөрдү айтсак, көп эле бул мектеп аябай эле эски болуп атпайбы? Андан соң Эрмат Жумаев ушул эле айылдагы Кошойбек ата балдар бакчасына барды. Ал жактын балдарга тарбия берүүдөгү шарты менен таанышып, ашканасын көрдү. Аталган бала бакчасынын башкы көйгөйү кошумча корпустун жоктугу. Учурда тарбияланып жаткан балдар шарты жок эс алуучу бөлмөдө укташат. Айылдагы орчундуу көйгөйлөрдүн бири спорттук залдын жетишсиздиги. Союз мезгилиндеги кароосуз калган бул имарат Азамат Өзүбеков атындагы спорт комплекси жайгашкан. Учурда 50ге жакын бала бекер машыгып келет. Санитардык шарттардын жана айрым машыгуучу шаймандардын жоктугу башкы көйгөй. Мынагы бир 40 жылдан ашык ремонтсуз туруп калган здание болчу. Ичинин баары эми ыкыр-чыкырга толуп, мурунку айыл өкмөттөргө айтып, ошол жерден ушуну алып, анан жасап, жаналарын баарын бу жерде 80-90% мен өз күчүм менен жасалган нерсе. Бул негизи 10 жыл болду. Багы муну 3 айда эле акчасы бар киши бүтүрүп койсо болот. Ушул булам тигинисин алып келем, мунусун алып келем, ошентип ушул жылга келди. Акыркы 4-5 жылда уже полноценный иштеп атат да. Жетишпеген дагы муну тренажер аны айтты го, алып беребиз деп атат. Тренажер болсо эле болду. 3 эле гантелибиз бар. Анан жана баллондорубуз бар да. Анан мээлде эле иштей бердик. Ошол менен деле бир топ иштерди жасадык. Социалдык объектилерди кыдыруунун жүрүшүндө облус башчысы номер 9-жыл Талды булак үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна барып, азыркы абалын көрдү. Аталган оорукана Ак Коргон жана Талды булак айылдарынын 3341 калкын тейлейт. Операцияга керектүү айрым куралдар жетишпери жана имараттын 2-кабатында суу чыкпаары башкы көйгөй экени айтылды. Бизге оор эле болуп атат. Эл население тиги Талас областтык больница, райондук больница 84 километр алыста, анан кетпейт. Ушул жерден дарыланып атат ел. Андан тышкары өтмөк ашуусундагы авария жол кырсыктардын баары бизге түшөт. Малый хирургический операционный инструменттер жок койсо болуп калды. Рана тиккенге, кан токтотконго, анан дагы экинчи этажга суу чыкпайт. Социалдык объектилерди кыдыруунун жүрүшүндө облус жетекчиси Сасык булак айылында Шумкаруя айыл өкмөтүнүн жаңы имаратынын курулуш иштери менен таанышты. Заманбап имарат 2 кабаттан туруп, 1-кабатында калкты тейлөө борбору жана банк кызматтары орун алат. Ал эми 2-кабатында айыл өкмөтүнүн кеңсеси жайгашат. Курулуш иштерине жергиликтүү бюджеттен 58 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн. Шумкаруя айыл аймагында бир топ алгылыктуу иштер аткарылууда. Алсак айылдардын ички көчөлөрүнө жалпы узундугу 5 км 54 метр болгон асфальт төшөлүп, анын 2,5 километри бүткөрүлдү. Ошондой эле аталган айыл аймакта жалпы наркы 23 миллион сом болгон таштандыны кайра иштетүүчү заводдун курулуш иштери башталууда. Ага катар айылдагы таза суу маселеси дагы жакынкы күндөрү чечилүү алдында турат. Аткарылып жаткан иштерге жеринде күбө болгон облус башчысы көйгөйлөр акырындык менен чечилип жатканын белгиледи. Насос канча глубинада турат? Глубина 70 метрде турат. Андан соң Эрмат Жумаев Шумкаруя айыл аймагынын эли менен жолугуш өткөрдү. Жыйынга катышкан жергиликтүү тургундар айылда орун алып жаткан көйгөйлөр акырындык менен чечилип жатканын баса белгилешти. Ошондой эле облус башчысы Эрмат Жумаевке, район акимине жана айыл өкмөт башчысына натыйжалуу иш алып барып жаткандары үчүн ыраазычылык билдирип, ийгиликтерди каалашты. Союздан бөлүнгөндөн өсүрүштө бир мамлекет болдук. Илгертеден элдин жүгүн эр азамат көтөрүп келген. Илгертеден ошол уланып бараткан улуу көчтү өсүңөргө окшогон адамдар алды көчтөн жылдырып келген. Кыргызстан асыркыдай кыймылга келген эмес. Жаратылыштын бир закону бар. Инерция деген. Жаткан ташты коскобосоң жата берет ал ордунда. Асыр таш косколду. Акыркы 3 жылдан берки курулуп аткан ишти бала болуп башыма жүн чыккан деп айтайынчы көргөн эмесмин. Мына биздин
айыл өкмөтүнүн аймагында көп эле жаңы иштер болуп атат. Ар бир кыштакта спорт комплексибиз курулду. Ар бир кыштактагы мектептерибиз жаңыланып, ремонттон өтүп жаркырап атат. Жолдорго асфальт басылып атат. Балдар, уулдарым, силердин иштеп аткан ишиңер мындан ары өркүндөп, ылдам темпте кете берсин. Бардығын детсадта баштады, конторда баштады, ишил барын баштап атыр. Эл колдош керек, эл сүрөш керек. Ошондо барып неметет, Москва бир күндө куралып кеттирби. Мына Чкаловто келип атыр суу. Ар үйүнө киргизип атыр. Жокко чөкпөй, барга көппөй, ар бирибиз бир жакадан баш чыгарып, өсүңөрдү сүрөй турган эл жакшы айтса, жылан ийинен чыгыптыр дейт. Жакшы сөздөрдү айтса, баары жакшы болот. Сыймыктанам. Элдин үнүн уккан облус жетекчиси Эрмат Жумаев айтылган бардык калуу тилектерге жана сунуш пикирлерге өзүнүн ыраазычылыгын билдирип, бардык айтылган кемчиликтин жакынкы күндөрү жоюларын убадылады. Ушул жакшынакай шарт түзөлүү, жаңы жашоону көздөй кадам таштайлы. Кудай буйрса биз дагы агымга көтөгөнгө аракет кылабыз. Ушундай бир жаңы алдыга чыгалы, бир эле баягы социалдык маселелерди эле чечип туруп чектелбестен, билим тармагына, бардык тармагына бир көңүл буруп, Кудай буйрса келерки бир 5-6 жылда мен ойлойм, Кыргызстан дүйнөсүндө жакшы алдыңкы мамлекеттердин арасына кошулабыз. Урматтуу президентибиздин биздин алдыбызга коюп аткан тапшырмасы ушундай. Иштегиле, күн-түн жаныңарды аябагыла, иштебегендер бизди жүдөтпөй четке чыккыла дегенчи. Кудай буйрса колубуздан келген аракетибизди жумшайбыз. Социалдык объектилерди кыдыруунун жүрүшүндө облус башчысы Эрмат Жумаев Бешташ айыл аймагындагы таза суу, бала бакчалардын жетишсиздиги, билим уяларынын шарттарын жеринде көрүп, аларды аткаруу боюнча тиешелүү кызматкерлерге бир катар тапшырмаларды берди. Сеймок Барманов, Мелис Элебесов, Зина Акматова, Талас району.